Эми көбүнчө шаар жергесине более современно деп калдык го. Экинчи аял алууга көз карашым жакшы эле. Эми ар кандай да өзүң карап мындай ойлосоң өзүң карап мындай акча таап монтип кычырап жүргөндөрдүн деле үчүнчү төртүнчү даже аялдары болуп атат Жашоодо боло берет да эми аларда деле типа. Жок, мындай биринчи аял жакшы болсо экинчисинин кереги жок деп ойлойм негизи. Тагын деп айтышат, тагынмакмын, но Ушундай өнүгүп аткан заманда аял адам өзү да өзүнүн билим алып өнүктүрүш керек. Үчүнчүсүн экинчиси менен сүйлөшүш керек да. Саламатсыздарбы урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Азыркы учурда биз Ала Тоо аянтчасында турабыз. Азыркы жаштарга кандай тарбия бериш керек? Жана азыркы жаштар канча балалуу болгусу келет? Эгерде бул темалар сиздерге да кызык боло турган болсо, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Айжамал. Айжамал эже, сиздин үй бүлө курганыңызга канча жыл болду? 5 жыл. 5 жыл болду. Мисалы, мурунку учурларда мындай болчу да, жаштарга, турмушка чыга турган кыздарга берилген тарбия кайненеңди сыйла, жолук сөзсүз түрдө салын депчи. Мисалы, азыркы учурда берилген жаштарга тарбия башкача да. Сиз ошол нерселерге болгон көз карашыңыз кандай? Сиз кандай тарбия алдыңыз эле жана кандай тарбия берип атасыз балдарыңызга? Ооба, бул мурунку тарбия менен азыркы тарбиянын айырмасы бар. Бирок ошо мурунку тарбияны карманыш керек да. Бул биздин ата бабалардан калып келаткан салттар, түз эле көз караштан ошондой эле сактанабыз го. Эми көбүнчө шаар жергесине более современно деп калдык го. Ошондой эле да. Айылда барганда кадимкидей эле жолук салынып, узун көйнөк кийебиз, халат кийип эле. Эгерде сиздин кийин кызыңыз ушундай, кандай десем, турмушка чыкканда жолук салынбайм десе, ага сиз макул болосузбу? Мисалы, азыр жаштар бардыгы эле ушинтип калды, макулмун дейсизби же өзүңүз жолук салынып жүрөбүз деп айтып калдыңыз да, негизи элечи айыл жергелеринде, анан жолук салынып жүр деп айтасызбы кызыңызга? Салын эле дейм, кайнене кайнатаны сыйлаш керек да. Если ал жактан требование болуп атса, ошондой, ошолордун айтканын, ошол үйдүн правиласын сакташ керек да. Анан дагы азыркы учурда бир, кандай десем, үй бүлө бузулуулар көп болот да, себеби үйлөнүп кетип, башкагачы экинчи аялга болгон көз карашыңыз кандай? Көз караш билбейм, бирөөгө бирөө эле болот го. Экинчиге баары эле макул болбойт го. Ооба, туура эле. Анан кээ бирлер мындай бар да. Үй бүлөдө бардыгы жакшы, бирок башкага үйлөнүп кеткендер дагы болот экен да. Бул эмнеден келип чыгат деп ойлойсуз? Взаимопонимание жакшы болуш керек, анан полюбой үйлөнүш керек да. Кээ биркилер эми азыркы жаштардын түшүнүктөрү башкача болуп атат, по расчету деп коюп атат, ушул туура эмес да. Анан тарбиядан. Көбүнчө азыр эми жакшы болуп калды го, 25тен ары мындай более түшүнүп бой жеткен кезде үйлөнүп атышпайбы? Ошол жакшы да. Эми эрте турмушка чыгып, өзү бала болуп, анан эрте чубалып баш керек да. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Кенжебек. Кенжебек мырза, азыркы учурда мисалы жаштарга кандай тарбиялар берилип атат? Сиздер негизи кандай тарбия угуп чоңойгонсуз үй бүлөдө? Тарбия ойлойм мен жакшы, ар ким ата эне ар кандай. Кээ бирөө жакшы берет, кээ бирөө жаман берет. Ошол. Жаман бергенде мисалы кантип берет жаштарга тарбияны? Не кылгыла дейт, не кылбагыла дейт? Акчаны деле билем. Бүткүм. Мисалы азыркы учурда ошол жаштарга берилип аткан тарбия, мисалы көпчүлүк эле орусча сүйлөө, мисалычы өзүнүн эне тилде сыйлоо деген азайып баратат десем да жаңылышпайм. Ошол орусча сүйлөө, мындай жүр, тигиндей жүр деп атат да. Анан жолук салынбай эле кой деген нерселер да бар да, негизи үй бүлөдөчү. Ошол нерселерге болгон көз карашыңыз? Көз караш, кээ бирөө мисалы үчүн дин менен жашайт, кээ бирөөчү. Кээ бирөө динсиз жашайт. Мен ойлойм эми дин менен жашагандар үй бүлөсүнө намаз окуу, хиджаб кий деп үй бүлөсүнө чакырат дейм, ал деле. Ошондой ойлойм. Анан экинчи аял алууга болгон көз карашыңыз кандай? Экинчи аял алууга көз карашым жакшы эле. Сиз аласызбы? Буюрса алам, алган там ушу жакындачы. Неги сиздин аялыңыз барбы? Аялым бар. Уруксат берди беле экинчи аял алганга? Жок, уруксат бере элек, эми ошону сүйлөшөйүн деп атам да. Эмне үчүн бул экинчи аял алуу деген нерсе оюңузга келди? Эмне өзүңүздүн үй бүлөдө кандай жакшы болбой атабы мамилеңиз, ошол үчүнбү, эмне үчүн? Себеп бар да эми? Жок, эми динде деле айтылган го. 3 аял алууга уруксат депчи. Ошол. Динди карманып 3 аял алайын деп атасыз, Динде эме 3 аял алайын деп. 3 аял эмес эми, 1 аял. Жакында экинчи аял алам деп калдыңыз Ошо го. экинчи аял айтып атам да.
ошо менен 2 болот. Ошондо сиз димге басым жасасаңыз үчүнчүсүндө алат экенсиз да. Чем үчүнчүсүн экинчиси менен сүйлөшүш керек да. Ошо. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Саламатсызбы? Азыркы учурда сиздерге бере турган суроом экинчи аял деген. Экинчи аял алууга болгон көз карашыңыз кандай сиздин? Нормально эле. Это типа мисалы мен деген нормальный балага турмушка чыкпадым, акылдуу билим үйрөнгөнчү. Если если акылдуу болсо, значит ал прям этот эме заставлять этпейт болчу да, жол салын деп. Мисалы сиз жол салынбайм десеңиз, жолдошуңуз салынбай эле кой десе, бирок кайненеңиз салын десе эмне кыласыз? Жолдошуңузду аласызбы же кайненени? Ал эми ата-энеси да билимдүү болуш керек да, баласы билимдүү болгондон кийин. Эми экөөнүн көз карашы эки башка да болуп калышы мүмкүн да? Аны ойлонгон эмесмин. Азыр пока мындайларды ойлонуп элекмин кийин. Анан экинчи аялга болгон көз карашыңыз түзөлө экен да, себеби мисалы биринчи жубайы менен бактылуу жашоп эле башка кызга үйлөнүп кеткен, жаш кызга үйлөнүп кеткендер дагы көп эле да негизи. Жашоодо боло берет да, эми аларда эле типа эми болуп турат да, беш кол тең эмес дегендей элечи. Каршы эмесиңби экинчи аялга? Каршы эмесмин. Эгерде сен кийин жолдошуңду сүйөсүң, бактылуу жашоодо, бирок жолдошуң экинчи аял алам десе, кандай көз карашта болосуң? Эми ал тарапта уже ойлонуш керек да, ал жерде уже кандай маселе болуп атканын билиш керек да, ошого карата жооп бериш керек да деп ойлойм. Деп ойлойсуң, бирок эми көпчүлүгү жакшы үй бүлө болуп атса деле жаш кыздарга үйлөнүп кетип аткандар бар да негизи. Алар эмне үчүн мындай кадам барат деп ойлойсуң? Бактылуу. Аны билбейм. Анткени өзүм ал эмеден өткөн эмесмин, ошончо билбейм. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Малика. Малика айым, азыркы учурда сиз экинчи аял алууга болгон көз карашыңыз кандай? Экинчи аял алууга мен каршымын. Себеп? Себеби бир аял менен эле жашаш жакшы деп ойлойм. Ошондой негизи туура, бирок деген көпчүлүгү эми динде 3 аял алууга уруксат берилген дегендер да бар экен да, аларга болгон көз карашыңызчы? Анан жакшы эле бир үй бүлөдө жашап атып, экинчи аял алуугандар да бар экен. Менимче көбүнчө кишилер өзүнүн материалдык состояниясына карайт болуш керек, но мен лично каршымын на самом деле. Анан бул нерселер ушул ата-эненин берген тарбиясынан да келип чыгышы мүмкүн экен да, эгердечи. Анан сизге кандай тарбия берилген, кийин турмушка чыкканда жол салынасызбы же салынбайсызбы? Азыркы учурда көпчүлүк эле эми жол ал маанилүү деле эмес деп салынбагандар да бар да. Билбейм, көбүнчө турмушка чыкканда семьясынан дагы көбүнчө зависит этет. А вот мен лично, если бы тагыныш керек болсо, то мен турмушка чыккан жер эгер тагын деп айтышса, то тагынмакмын, но менимче деле жолук не важно. Главное, семьяда счастье, любовь болсо бүттү. Мурунку учурда бирок деген бул нерсе кандай десем, салт болчу да, эми келин сөзсүз түрдө жол салыныш керек дегенчи. Азыркылар бул нерсени көптө эле мындай мааниге алышпайт экен, салынбай койгондор болот, мисалы өзүнүн эрки мененчи, бирок кайнене салын деп атса да, бул нерселергечи кандай көз караштасыз? Бирок ушу бактылуу үй бүлө болуш үчүн эң негизгиси ошол эки адамдын, аял кишинин да өзүнүн, эркек кишинин да өзүнүн каалоолорун аткарганы туура деп ойлойм. Мисалы, эгерде үй бүлөсүнө эле кысым көрсөтүп жанагындай заставлять эте берсе, то анда балким жанагындай үйдөн проблемалар болушу мүмкүн. Менимче ал жолук салынбай коюу дагы, салынганда эле нормально. Өтө мындай олуттуу деле көз карашта карабайт экенсиз да, бул нерсени? Жок. Олуттуу эмес. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Ассалам алейкум. Мен сиздерге бере турган суроом, азыркы учурда экинчи аял алуу деген нерсе дагы бул кандай десем, көпчүлүктүн жашоосуна бир жаман таасирин берип атат. Анан ушул нерсеге болгон көз карашыңыздар кандай? Эми бул экинчи аял алууга менин көз карашым билбейм, туура эмес эле деп ойлойм. Анткени биринчи аялын, ошонун биринчи үй бүлөсүн, бала чакасын камсыздап, азыркы заманда балдарына туура билим берип, туура багыт берип, ошолорду тарбиялап өстүрүш керек, балдарды окутуш керек, тарбиялаш керек. Экинчи аялга билбейм, эгерде каражаты жетишип, моральдык дагы, материалдык жактан дагы эркек адам толук жетиштүү болсо, эми экинчи аял алып, экөөнү бирдей карап бакса болсо керек деп ойлойм. Анан
азыркы заманда билбейм, биринчи эле аялын, биринчи эле үй бүлөсүн жакшы карап багып тарбиялаган жакшы го деп ойлойм, камсыз кылып. ооба туура эжеке, бирок деген бул нерсе көп мырзалардан эмес, айымдардан дагы бир эметип калышы мүмкүн да. Себеби айымдардын кылган мамилеси жаман болгон үчүн мырза башкага кетип калышы мүмкүн. Ал жагы да бар. Аял адам өзүнүн үй бүлөнү сактап калуу деген бул биринчи аял адамдан да көз каранды го. Аял адам дагы ошол баягы азыркы ушундай өнүгүп аткан заманда аял адам өзү дагы өзүнүн билим алып өнүктүрүш керек. Ошол эркекке туура мамиле кылып, үй бүлөгө, балага мамиле кылып, ошол балансты сактап, мындай кандай десем, экинчи аял алууга эркекке мындай түрткү болбош керек деген ойдомун да, ошондой ойду айткым келет. Мындай жолго алып барбаш керек деп ойлойсуз, э? Сиздин оюңуз эжеке? Негизи мен деле бул эми ар ким ар кандай түшүнөт да. Эми мындай дин жолуна караганда негизи жана пайгамбарыбыз дагы көп аял алган деп эле азыр эркектер ошо жагын эле өздөрүнө алып алганда, анан пайгамбар кылган мисалы пайгамбар кылган эмелерди булар өздөрү эркектердин баары ошонун жолунда жүрбөйт да, ошонун жолунда жүрүп ошолор кылган ибадаттарды, ошол кылган эмелердин баарын булар өздөрү аткарып, ошол даражага жеткенде анан алса мейли. Эми ал ар кайсы жакта жүргөн, мисалы пайгамбарыбызчы бир эле эмеде жүргөн эмес да, ар кайсы жакта дин тараткан, ошол жактардан ошо жагынан үлгү болгон да. Анан биздин эркектерибиз ошол жагын ойлобой эле ал көп аял алган, ошон үчүн биз да алышыбыз керек деп. Негизи пайгамбардын кылган иштерин булар өзү басып өтүш керек, ошону кылыш керек, башынан өтүш керек. Анан ошондой алса менин көз карашым ошондой. Анан азыркы биздин заманга караганда көп эле эркектер аялдарга көз каранды да, аялдарын иштеп, аялдар акча тапса, тең жарышып акча таап иштеп атат азыркы заманда аялдар. Анан азыр аялдар өздөрү иштеп үйдө отуруп калса, мен өзүм семьям эмес, негизи мындай общий айтып атам да, эркектер кандай десем, мына азыркы бул кыз айткандай бардык жагынан камсыз кылып, материалдык, моралдык жактан ошондой эме кылса, эмеси жетсе, эми алса, эми ал пешенеге жазылган да. Эми если Кудайым пешенеге жазып койгон болсо, андайга карабай деле мындай жакшыруун деле алып атышпайбы? Анан эми эки жак тең макулдук болсо, ошо каражаты жетип бардыгын тең эмеде караса, билбейм, алса менин көз карашым ушундай эле. Анан жакшы эле жашап атып, мисалы жаш кыздарга үйлөнүп кеткен мырзалар болуп атат да, ал эми бул нерсеге болгон көз карашыңызчы? Буга деген эми эркектин өзүнүн көз карашы ошондой болушу мүмкүн. Мисалы бул нерсеге аялы түрткү болуп атат деп ойлобойсузбу? Себеби мисалы кээ бир айымдар төрөгөндөн кийин өзүн карабай койгону үчүн башкага кетип калып атат деп. Эми ар кандай да өзүн карап, мындай ойлосоң өзүн карап, мындай акча таап, монтип кычырап жүргөндөрдүн деле 3-4 даже аялдары болуп атат, э. Эми ал мындай караганда динге салганда ал пешенеге жазылган болуш керек. Ошондой жазылган, миң ыйласаң деле пешенесине жазылса көрөсүң да, может ошону жазган, ошону көрөсүң. Анан билбейм, менин эми көз карашым ушундай эле. Эми экинчи аял азыр көп бүт кайсы жерде чогулса эле ошо экинчи аял сөз болуп калды го. Ошондо сиздин оюңуз? Менин көз карашым түз эле. Эгерде жолдошуңуз экинчи аял алам десе, макулсузбу? Түз болгондо. Экинчи аял алам десе, көрөбүз да. Хорошо, рахмат. Азыркы учурда сиз экинчи аял алууга болгон көз карашыңыз кандай? Жок, бир аялда өзү жетет деп ойлойм. Мисалы, кээ бир мырзалар динде экинчи аял алууга уруксат берилген деп үйлөнүп алгандар да болот атпайбы? Буларга болгон көз карашыңызчы? Жок, мындай биринчи аял жакшы болсо экинчисинин кереги жок деп ойлойм негизи. Ошондо бул нерсе айымдардан көбүнчө зависит этет дейсизби? Мисалы, жаман мамиле кылып койгон үчүн, ошо жакшы болбогон үчүн башкага үйлөнүп кетет деп. Онусун билбейт экенм. Сиздин оюңуз? Эмне үчүн башка айымга кетип калышы мүмкүн? Аял жаман болгон үчүнбү же? Бир тарабынан ошондой да болушу мүмкүн. Мисалы, аял жакшы болуп, жакшы мамиле кылса, ошол аялда калат деп ойлойм да. Анан кээ бирлер бар экен да, ушу динде уруксат берилген деп эле айым менен жакшы жашап атса деле ушинтип башкага үйлөнүп алгандарчы. Бул нерсе туура деп ойлойсузбу негизи? Ал нерсе билбейм.
Сиз негизи экинчи аял алууга болгон көз карашыңызчы өзүңүз? Жок, мен көз карашым мындай эмес. Мен бир аял болсо, жакшы болсо ошол жетет деп ойлойм мен өзүм көз карашым. Каршысыз экинчи аял алууга? Жок, каршы деле эмесмин, мен бирок колдобойм да негизи. Бир аял да жетет деп ойлойм да. Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube баракчабыздын катталуучулары, азыркы учурда биз Бишкек шаарындагы тургундардан экинчи аял алууга болгон көз карашын билдик. Эгерде сиздин дагы көз карашыңыз кандай, ой пикириңизди билдиргиңиз келсе, биздин баракчага калтырып кетсеңиздер болот.